Assalamualaikum, Иман Нур фракциясы, Кадырбеков. Мен бұл жаққа шешуші добышқа емеспін, бірақ атайын келіп қатысып отырам. Мен Америка Қошма Штаттарында бір жолы қоғамдық радиоға барғамын. Ошол жерде омбудсменден қызматкер бар екен, бізге түсіндіріп бергенде, эмне үчүн биз коомдукпуз деп. Анткени мамлекеттен бир тиын албайбыз деген. Себеп дегенде, кантип каражат табасыңар десек, айткан, бизде Американын ичинде да угат, тышында да угат. Анан бир учур болот дейт. Мен 2003-2004 жыл барсам керек эле. Атайын стажировкага баргам, мындай үйрөнүп келейин, бирдеке түшүнүп келейин деп. Анда мен Канзас университетинде окуйт элем. Түз эфир болуп атат дейт. Түз эфир токтотуп туруп эле айтабыз дейт. Эгерде ушул радиону дагы уккуңар келсе, бизге жардам бергиле, эсебибиз мынча деп айтабыз дейт. Бир эле кайрылганыбызда бир 60 миллион доллардай акча которулат деп айткан да. А мамлекет бизге дайыма каражат сунуштайт. Биз жардам берели деп. Конгресс, президент. Биз принципиалдуу түрдө албайбыз, анткени мамлекеттин акчасын алсак эл бизге ишенбей калат. Ошолорду нырындырдашка туура келет депчи. Ошон үчүн азыр мына улуттук статуска баратасыздар да туурабы, коомдуктан. Буга чейин мейли мамлекет бөлүп келетти. Аты коомдук болгон менен. Элден, журттан, жарандык коомдон, демөөрчүлөрдөн ошол телеканалга бюджетине жардам болдубу? Ушуну айтыңызчы, Кайрат Олжобаевич. Нуржигит Кадырбековичу, биз коомдук телерадио берүү корпорациясы болуп өзгөргөндө дагы ушундай ойлор айтылган. Көпчүлүк дүйнөлүк коомдук каналдарда ушул калк абоненттик акча төлөйт экен, ушул коомдук каналды көргөндүк үчүн. Анан бизде бир нече талкууларда биздин эл мындай мүмкүнчүлүгү жок. Азыр мына светтин баасы кымбаттаганда, газдын баасы кымбаттаганда кандай нааразычылык болуп атат. Ошол сыяктуу бул дагы элдин нааразычылыгын туудурат деп туруп, жанагындай мамлекеттик бюджетке калтырышканда. Бирок ушул 11 жыл ичинде эми баягы айрым эл аралык долбоорлордон проекттер келип атты, өздөрүнүн көрсөтүүсүн көргөзүш үчүн. Бирок КТРКнын өнүгүшү үчүн деп биздин жарандардан, жанагы уюмдардан андай чоң колдоо болгон жок. Мен эми ачыгын айтайын. NHK деген Япониянын телеканалы бар. Мен Японияда окуганмын. Кимдин телевизору болсо жылына менимче бир 1000 юандан берет болсо керек, йенден. Бул мыйзам түрүндө бекитилген. Телевизор алган адам үйүндө телевизор болсо ал жакта катталат, сөзсүз түрдө акча которуш керек. Мындай мыйзам болмой сайын элибиз өзү чыгашаны көтөрмөй сайын коомдук телеканал деген болушу мүмкүн эмес. Аты коомдук болот, заты башкача эле болуп келет. Ким эгерде шашлыкка акча төлөсө дейт, акча берсе, ошол бардыгын башкарат деген бир тамашалуу сөз бар эмеспи? Эми мындай кылалы да. Чыңгыз Эсенкулович, Эсенкул уулусуз, айта берейинби? Эсенкулович деп. Азыр айтып атат. Кайрат Олжобаевич айтпадыбы? Мыйзамдын долбоорунун автору өкмөт, тагыраак айтканда маданият, маалымат, туризм, анан спорт министрлиги болуп атат, туурабы? Мен бирдеге түшүнбөдүм. Азыр бүт бардыгы бир мыйзам долбоорун даярдаганда өздөрүнүн ыйгарым укуктарын кеңейтишке аракет кылып атат да. Албаганда алып, анан кийин муну да бизге каратып бергиле деп. Силер өзүңөргө караган областтык телеканалдарды анан кантип улуттук телеканал өткөзүп атасыңар? Өзүңөр көтөргөн демилге менен. Нуржигит Кадырбекович, саламатсызбы? Бул маселени бизде деле ойлондурган, бунун үстүндө ойлонгонбуз. Анан негизи 2007 жылга чейин ушу облустук телекомпаниялардын баары тең КТРКнын карамагында болчу. Анан негизи бул облустук телекомпаниялардын негиздөөчүсүнүн бири бул КТРК. Бул мурда билесиздер, корреспонденциялык пункт деп койчу, ошондон башталган. Ошол менен келди, 2007 жылдан бери аны баягы эркиндикке берип, бир аз кыйынчылыктар болду. Техникалык жактан колдоо, жана техникалык аппаратура менен камсыз кылуу маселеси болду. Бирок азыр ушу бүгүнкү күнгө чейин иштеп келди, жакшы эле иштеп келди. Бүт жанагы жогоруда айткандай бүт базасын, персонал менен камсыз кылып келдик. Анан азыр ушундай баягы акылдашып, кеңешип, анан ушул маселеге келдик. Өзүңөрдүн демилгеңер менен, Андай медиа борборлор мындан ары эмне деп аталат? Корреспонденттик пункттар деп аталабы? Медиа борборлор областтык телерадио компаниялар деп эле мурдагыдай аталат. Ысык көл областтык телерадио компаниясы, Баткен областтык телерадио компаниясы деп. Корпункт эмес, областтык телерадио компаниясы. Ооба. Өздөрүнүн деле каналынан кете берет. Өздөрүнөн да кете берет. Анан жумасына канча жолу бир-экиден республикада чыгабы? Булар өздөрүндө кандай чыгып келген болсо ошондой чыга берет. Ички иштөө алып барышты ошондой алып барыла берет. Болгону андан сырткары республиканын эфирине биздин жана КТРКнын 6 каналына чыгууга мүмкүнчүлүк алышат.
Дагы бир суроо, Чыңгыз Эсенкулович айтпадыңызбы? Өз алдынча болду эле, андан кийин бир топ проблемалар болду. Эми каржы маселесин айтып атасыз, уюштуруш иштерин айтып атасыз, материалдык техникалык камсыздоо жагын айтып атасыз. Азыр улуттук телеканал өткөндөн кийин ошол маселелер чечилет деген кепилдик барбы? Буюрса, мына улуттук макамы бериле турган болсо, биз жогоруда айткандай, ушу мыйзам долбоорун негизи башында талкуулап атканда, ушу редакциялык саясаты бир аз өзгөрүп, жаңылануу, анан жаңы кадрлар тартуу боюнча бир топ өзгөрүүлөрдү, реформаларды президенттин кайрылуусунда да ошол маселе айтылган болчу. Анан азыр чоң өзгөрүүлөрдү жасап, анан буюрса, биздин каржы министрлигинин өкүлү дагы отурат. Ошо алдыдагы ушу айлык көтөрүү, дагы башка булар өздөрү жана рекламанын артынан дагы акча таап, анан бир аз өзгөртүүлөрдү киргизсе, баягы көп, менин оюмча, жакшы жетишкендиктери жетишет деп ойлойм. Кайрат Жолжубаевич, азыр эгерде реклама менен акча тапсаңар, түз эле Минфинге кетеби же өзүңөрдө да кала турган болтабы? Буга чейин бизде спецсчет жок болчу. Бизде жанагы трансляциялардан өзүбүздүн тапкан акчабыз Минфинге кетчү. Ал эми рекламадан түшкөн акча ушул биздин көрсөтүүлөрдүн декорациясын жасалышына жумшалчу. Анткени сиздердин журналисттер атайын кардал таап, реклама уюштуруп, мисалы, анан каражат тартып келсе, аны 100% Минфинге кетип калса, мындай мотивация болбойт, андан көрө жөн эле жүрөйүн, жаман көрүнбөй деген ой болот да. Азыр ошолордуга мотивация бериш үчүн кандай мыйзамдык негиздер бар? Азыр эми ушул өкмөт менен биз министрлер кабинети менен бул маселени бир нече жолу талкуулаганбыз. Ушу 2022-жылы биздин өзүбүздүн тапкан каражатты өзүбүзгө калтыруу боюнча иштер жасалып атат. Бул бир топ жагынан бизге мүмкүнчүлүк болот эле. Анан сиз айтып кеткенде биздин ушул ар бир ушул өзүнүн тапкан каражатын өзүнүн көрсөтүүсүнө жумшатса дагы журналисттер үчүн дагы жакшы аракеттер болот эле. Бул эми сиздин каалооңуз, бирок бир иш болуп атабы ушул багытта? Ооба, бул боюнча биз министрлер кабинети менен талкуулап, быйылкы жылы өзгөртүү киргизилди. Саламатсыздарбы, Дина Ашимовна, саламатсыздарбы депутаттар. Нуржигит Канатбекович, бул вопрос боюнча биз декабрда өзгөртүү киргизгенбиз бюджетный кодекске, ошондо НИ деп средстваны деп карап, норма карап кеттик. Азыр болсо ошол по закону акт катары кабинет министрликтин решениясын, чечимин даярдап, азыр министерство менен согласование кылган атабыз. Ошол ким өзү кандай акча тапса, ошону ошол министерствого калтырып, ошону өнүктүрүү боюнча ишке алып барышуу боюнча жүргүзүлүп атат. Эми Чыңгыз Эсенкулович, мына азыр өзүңүздөр ушул мыйзамдын долбоорун алып келип атасыздар. Эгерде маалымат структураларын, областтагы телеканалдарды, эми медиа борборлорду бере турган болсоңуздар, анда министрликтин атын өзгөртүш керек болот го дейм. Маалымат министрлиги дегенди алып эле койско туура келет го? Нуржигит Кадырбекович, маалымат саясаты биздин министрликте билесиз, биз ушул теле, радио жана башка ушу мекемелерге уруксат берип келебиз, чагылдыруу боюнча, эфирге чыгуу боюнча, лицензиялык ишти биз жүргүзөбүз. Мындан сырткары ушул бүт жана нормативдик укуктук актылар боюнча, башка ушул мыйзам же болбосо токтом же тескеме деген бүт ошол вопростор боюнча, бүт маселелер боюнча биздин министрлик иш жүргүзөт. Мен түшүнүп атам сиздин сурооңузду. Эгерде биз облустук телекомпанияларды берип салсак, жок, андай болбойт. Биз буга чейин кандай иштешип келсек, ошондой эле багытта иштешип келе беребиз. Макул, эми дагы бир жыл карап көрөйүн. Анан Кайрат Олжобаев, сизден бир сураныч. Бул биздин көзгө басар телеканалыбыз. Эң башкысы элдин, журттун ишенимине ээ болсун. Ошого аракет кылсаңыз, анткени жалаң эле бийликти бир жактуу мактай берсе, жанча-мынча кемчиликтерди жашыра берсе, ишенич ошондон кетет экен да. Мен ишенем, мамлекет башчыбыз деле даанышман адам, өкмөт башчыбыз айтор ынандырып туруп бир баланс менен информация берсеңиздер, жанагы BBC-нин, CNN-дин стандартындачы, ошону ишенич өтөт эле. Экинчи дагы бир маселе, мисалы, айрым чек ара аймактарында КТРК тартпайт экен. Кайсыл элдин, жердин телеканалын көрсө, балдардын тили ошол элдин тилинде чыгат экен дагы. Анан кийин президенттиңим десе, башка бир адамдарды айтып койгондор бар экен. РПРМТР менен ушул жагында карасаңыздар, жанагы Ахват радиусту кеңейтиш жагын. Бул өтө маанилүү процесс. Мен ийгилик каалайм. Чоң рахмат.